Көпчүлүк мусулмандар музыканы адал деп ойлошот. Ушул жөнүндө бизге кенен айтып бере аласызбы? Чындыгында пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам музыкага каршы болгонбу? Мусулмандар арасында музыканын адал же арам экендиги жөнүндө тартышуу бар. Куранда түздөн-түз музыканы тыюу салуучу аят келбеген. Бирок ушул мааниге белги берүүчү аяттар бар. Аллах Таала Лукман сүрөсүнүн 6-аятында мындайча айтат: Адамдардын арасында эч илимсиз эле Аллахтын түз жолунан чыгаруу жана мыскыл тамаша кылуу үчүн негизсиз сөздөрдү жайгандар бар. Алар үчүн кор кылуучу азап бар. Бул аят боюнча кала берсе муфассир аалымдарыбыз келтирген хадистерге көрө, аятта келген негизсиз сөздөн максат исламга каршы болгон музыка аспаптары иштетилген ырлар деп айтышат. Көпчүлүк муфассир аалымдарыбыздын пикири ушундай. Наби саллаллаху алейхи вассаламдын музыка жөнүндө айткандарына келсек, аны арам дегенине далил болуучу көптөгөн хадистер бар. Ошол хадистерге карай турган болсок, музыканын арам экендиги жөнүндө эч кандай шек күмөн калбайт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Сахихул Бухари топтомунун 7-китебиндеги ичимдиктер бөлүмүндө келтирилген 5590 сандуу хадисте үммөтүм арасынан зынаны, жибекти, аракты жана чалуу аспаптарын адал кылып ала турган адамдар болот деген. Башкача айтканда, менин үммөтүмдөн арамды адал кылып ала турган адамдар чыгат. Алар жибек кийимди, мас кылуучу ичимдиктерди жана музыка аспаптарын адал кылып алышат. Ушул хадиске көрө, чынында арам болгон кээ бир нерселерди адал кылып алышат экен. Биз мас кылуучу ичимдиктер арам экенин билебиз. Зынанын да шексиз арам экенин билебиз. Ошондой экен музыка аспаптары да ошол арам нерселер катарында зикир кылынып жатат экенби? Демек бул Наби саллаллаху алейхи вассалам музыкага тыюу салганын билдирет. Ошого карабай айрымдар муну адал эсептешет. Эч кимге сыр эмес, музыка аспаптарын иштетүүгө уруксат берген аалымдар дагы бар. Алар музыка аспаптарын жайыз деп билишет. Ушул хадисте музыканын арам экендиги анык айтылган. Ошондой болсо дагы башка бир хадистерде музыка аспаптарынын кээ бир түрлөрүн гана иштетүү жайыз экени айтып өтүлгөн. Мисалы дуф, башкача айтканда тегерек аспапка окшош. Эгер биз сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылынган Сахихул Бухари топтомунун 5-китебинде келген 4001 сандуу хадисти окуп көрсөк, ал жерде Наби саллаллаху алейхи вассалам нике аземинен соң көчөгө чыгып сахабаларынан бириникинде айлана түздү. Ошондо эки кичинекей кыздын дуф аспабында обон чалып сахабанын атасын мактап, анын жихадта шахид болгонун эстеп обон кылып айтып жатканын угуп калды. Кийин алар пайгамбарыбызды мактоону башташты. Ошондо пайгамбарыбыз мени мактабагыла, биринчи ырдап жаткан нерсеңерди уланткыла деп айтты. Мындан чыкты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга дуфту башкача айтканда тегерекке окшош аспапты тыюу салбады. Сахихул Бухари топтомунун 2-китебиндеги Эйдуин намдуу бөлүмүндө келген 987 сандуу хадисте ушинтип айтылат. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөрүндө дем алар эле. Бул хадис Айша радиаллаху анхадан риваят кылынган. Ошол убакта эки кичинекей кыз дуфта обон чалып отурушкан эле. Ошондо Абу Бакир радиаллаху анху келип, аларга обон чалууну токтотууну айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо уланта беришсин, акыры бүгүн майрам күндөрү го деп айтты. Ошондой эле Имам Тирмизинин хадистер топтомунда келтирилген 3690 сандуу хадисте сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ант ичкен бир киши жөнүндө айткан. Ал киши Аллах субхана ва таалага ант: эгер сиз согушта жеңсеңиз, дуфта обон чалам деген эле. Ага жооп катары пайгамбарыбыз алейхиссалам: эгер ант ичкен болсоң, анда башта. Эгер ант ичпеген болсоң, анда бул ишти ташта деген. Жогоруда биз эстеп өткөн хадистер музыка аспаптарын арам экенине далил кылды. Дуф, башкача айтканда тегерекке окшош аспапты чалууну болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бир абалдарда уруксат берген.